Биздин бүгүнкү ден соолук берүүбүздө COVID-19 инфекциясы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Акыркы 2 жылдан бери бүткүл дүйнө кооптулдук менен күрөшүүдө. Бирок учурга чейин адамдар коронавирустан жабыркап келишет. Канчалык оору кооптуу экендигин пандемия башталгандан баштап далилдеп келе жатат. Бирок учурга чейин айрым жарандар бул оорунун кооптуулугунан күмөн санап, өзүнүн өмүрүн тобокелге салып вакцина алуудан баш тартышууда. Кызыл зонада иштеген дарыгерлердин билдиргени боюнча, оору жуктуруп, оор абалда келген бейтаптардын басымдуусу эмдөө албагандар. Андыктан эмдөөдөн өтпөгөн жарандар ковид жуктуруп алса, аны оор көтөрүшүүдө. Биз ошо 10 күн мурун келгенбиз. Апабыздын абалы өтө оор болчу. Сахары түшүп, давлениясы түшүп, анан кийин бул жерге келгенибизде ошо врачтар жакшы карашып, жакшы көзөмөлдөшүп атат. Анан буйруса өзү туруп тамактанып жакшы. Анан кийин эми бул ушундай ооруларга бардык адамдар ошо өздөрү сак болуш керек экен. Ушул жерде эмгектенип аткан мына врачтар, ушу коллективге чоң ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздөргө сак болуңуздар. Мындай оору менен оорубаңыздар. Кече келгем. Кече ошо кыйналып келгем, сатурациям аз болуп, ага жетпей, алым кетип, бас албай келгем. Ана бүгүн жакшы 15 литр суу менен дем алып атырмын. Кантип сактанган барбай, көпчүлүккө барбай, үйдө отуруп. Вакцина алган жокмун. Негизи коронавирус жаш-кары дебей баарын бирдей жабыркаткан оору. Ооруканалардагы кызыл зонада коронавирус жуктуруп, ооруканага жаткан бейтаптардын андан аркы жашоосу дагы татаал экендигин дарыгерлер айтышат. Себеби коронавирус менен ооруган бейтаптар бара-бара унутжак болуп, өзүн алсыз сезип, калыбына келиш үчүн жылдап убакыт талап кылынат. Азыркы кезде бизде көп кайрылган больной бейтаптардын баары тең эле орто жашы өтүп калган ата-апалар. Алар болсо оор өткөзүп атат да, оор өткөзүп атат бул больнойду. Эмнеге дегенде булардын өнөкөт оорулары көп. Сахары бар, давлениясы бар, жүрөгү ооруйт, өздөрүнүн бронхиальный астмасы бар, буту колу ооруйт. Анан ошол ооруларга байланыштуу ошол оорулар бунун ковиддин бейтаптын ал акыбалын оорлотуп жиберип атат да. Келечеги бул больнойлор бейтаптар эмне болсо постковидный синдром менен 2 жума 12 неделядан кийин биз деген бул больнойлорго постковидный синдром деп диагноз коебуз. Эгерде состояниясы ушундай болуп жакшы боло албай, чарчаңкы болуп, акыл эсинен кичине унутчак болуп, аргаш жери ооруп, бирде шалдырап, алы кетүү байкала турган болсо, биз постковидный синдром деген диагноз коебуз 12 неделядан кийин. Мындан тышкары кош бойлууларда респиратордук вирустук инфекциялардан улам олуттуу оорулардын пайда болуу коркунучу жогорулатат. Анткени аялдын организминде ошол учурларда өзгөрүүлөргө дуушар болоорун дарыгерлер билдиришет. Негизинен көпчүлүк учурда коронавирус менен ооруп калган кош бойлуу аялдар коронавирустун симптомсуз же жеңил түрү менен оорушкан. Бирок оор түрү менен ооруп калган учурда башкаларга салыштырмалуу госпитализацияга көбүрөөк муктаж болушары далилденген. Өзгөчө COVID-19 оор түрү менен ооруп калуу тобокелдиги төмөнкү аялдардын тобунда көбүрөөк байкалган. Биринчиси өпкөн өнөкөт оорулар менен анын ичинде бронхиалдык астмасы барлар. Экинчи жүрөк кан тамыр оорулары жана кант диабети менен жабыркагандар. Үчүнчү онкологиялык оорусу барларда. Төртүнчү ашыкча салмагы бар аялдар жана өнөкөт бөйрөк жана боор оорулары менен ооругандарда COVID-19 илдети көбүрөөк кездешкен. Аларда көбүнчө дем алуунун кыйындашы жана температуранын жогорулашы сыяктуу симптомдор байкалган. Түйдүлүктөгү балага коронавирус жугуп калуу коркунучу бар, бирок ал толук изилдене элек. Кош бойлуу аялдарыбыз деле бизде ооруп жаатышты. Ушул жерден деле төрөп кеткендер болушту. Анан алардын кош бойлуу аялдардын дагы деле баягы өзүнүн өнөкөт оорулары. Жүрөгү ооруйт, кээ-биркилердин көпчүлүгүнүн эле азыр 90% аялдардын каны аз. Ошол каны азы дагы биздин Бизде ковид көбүнчө вакцина албаган адамдардын баардыгы тең эле коркунучтуу ал акыбалда. Ошон булардын баары тең эле биз бул кандай десем, бир адам жакшы жеңил эле өткөзүп кетет, бирөөсү баты көбүрөөк ооруйт, анан улгайган, жаш деп айта албайбыз. Ар бир адамдын өзүнүн ден соолугуна байланыштуу, иммундук системасына байланыштуу ар кандай өткөзөт.
Ошондуктан биздин адамдарды, элибизди вакцина алгыла деп үндөмөкчүмүн. Бул ковид өзү эмес, ковидтен кийинки постковидный синдром деген азыркы мезгилде аябай курч акыбалда болуп атат. Биздин бейтаптардын баары тең эле ооруп бүтүшкөн. Көптөрү азыркы мезгилде кайрадан бизге кайрылышып атат. Постковидный синдром менен. Постковидный синдром алы кетет, унутчак болуп калат. Туруп эле ар кайсы жери ооруйт, кайсы жери ооруганын билинбейт. Анан көп учурда булар жүрөгү ооруса кардиологко, башы ооруса невропатологко, буту колу ооруса терапевтке деп ар кайсы бейтаптарга, ар кайсы профилдеги дарыгерлерге кайрылышып, ошол жактан лечение алышып атат да, туура эмес лечение алышып атат. Анан көп учурда булар постковидный диагноз деп коебуз биз, синдром деп. Учурда COVID-19 илдети менен көбүнчө жаш улгайып калган жарандар жабыркашууда. Аларда буга чейин өнөкөт оорусу болгондуктан оор көтөрүшүүдө. Андыктан дем алуу кыйындаса, өзүн алсыз сезип баштаса адамдар ПЦР тест тапшырып, оорунун белгилери байкалар замат үй бүлөдөгү жарандардан обочолонуп, дем алуу көнүгүүлөрүн убак саат менен жасап, таза абада сейилдеп, суусундуктарды убак саат менен ичип, башаламан дарыларды пайдаланбай, дарыгердин көзөмөлүндө дарылануусун улантышса, ковидти жеңил көтөрүшөт. Бирок адамдардын арасынан көпчүлүк ооруп калса өзүн билемдик менен ар кайсы дарыларды башаламан пайдалана берип, ооруларын күчөтүп алышат. Качан гана дем алуу кыйындаганда же тура албай калганда гана ооруканага кайрылышууда. Бул учурда бейтаптарды дарылоо дарыгерлерге оорчулук жаратат. Бизде ковид көбүнчө вакцина албаган адамдардын баардыгы тең эле коркунучтуу ал акыбалда. Ошон булардын баары тең эле биз бул кандай десем, бир адам жакшы жеңил эле өткөзүп кетет, бирөөсү баты көбүрөөк ооруйт, анан улгайган, жаш деп айта албайбыз. Ар бир адамдын өзүнүн ден соолугуна байланыштуу, иммундук системасына байланыштуу ар кандай өткөзөт. Ошондуктан биздин адамдарды, элибизди вакцина алгыла деп үндөмөкчүмүн. Бул ковид өзү эмес, ковидтен кийинки постковидный синдром деген азыркы мезгилде аябай курч акыбалда болуп атат. Биздин бейтаптардын баары тең эле ооруп бүтүшкөн. Көптөрү азыркы мезгилде кайрадан бизге кайрылышып атат. Постковидный синдром менен. Постковидный синдром алы кетет, унутчак болуп калат. Туруп эле ар кайсы жери ооруйт, кайсы жери ооруганын билинбейт. Анан көп учурда булар жүрөгү ооруса кардиологко, башы ооруса невропатологко, буту колу ооруса терапевтке деп ар кайсы бейтаптарга, ар кайсы профилдеги дарыгерлерге кайрылышып, ошол жактан лечение алышып атат да, туура эмес лечение алышып атат. Анан көп учурда булар постковидный диагноз деп коебуз биз, синдром деп. Негизи коркунучтуу жана кооптуу оору болгон коронавирус күчөп турган маалда, башкача айтканда эпидемиологиялык абал туруксуз учурда көпчүлүк жарандар анын ичинен өнөкөт оорулар бар. Жаш улгайып калган адамдар өзүн коомчулуктан оола кармап, ден соолугуна туура кам көрүү менен таза абада көп сейилдеп жана туура тамактанса, оорунун алдын алган болот эле. Мындан тышкары коронавирустан сактануунун эң ыңгайлуу жолу бул эмдөө. Эмдөө өзүңдү жана жакындарыңды COVID-19 илдетинен коргоонунун эң ишенимдүү жолу. Коронавирустун тароо динамикасын эске алганда, эртелик-кеч инфекция бардык кишиге жетет. Ал үчүн алдын ала организмди даярдап, иммундук коргонуу менен камсыздоо зарыл. Коронавирус өнөкөт оорусу бар кишилер үчүн кооптуу экени белгилүү. Ошондуктан бардык өлкөлөрдө өпкөн өнөкөт оорудан жабыркап жүргөндөрү, жүрөк кан тамыр диабет илдети менен ооругандарда биринчилерден эмдөөдөн өткөрүү сунушталууда. Бирок эмделерден мурун мындай кишилер милдеттүү түрдө дарыгердин кеңешин алуусу зарыл. Мурда COVID-19 айыгып чыккан дени сак киши дагы вирусту алып жүрүүчү жана таркатуучу болуп эсептелет. Ошондон улам аралыкты сактоо, бет кап менен жүрүү сыяктуу сактык эрежелери талап кылынууда. Мунун эмдөөгө чейин эле эмес, вакцина алгандан кийин дагы сөзсүз колдонуу керек. Бүгүнкү күндө облус аймагында кооптуу илдетке каршы үй бүлөлүк медициналык жайлардын баарында акысыз вакцинациялоо иштери жүрүүдө. Бүгүнкү күндө Талас шаарынын эмдөө бөлмөсүндө 5 түр ковидке сайылып жаткан вакцина бар. Булар AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Veracell жана российский Sputnik Light бир жолу сайылуучу. Анан кийин бизде 2 холодильнигибиз бар.
бир холодильнигибизде минус 30 градуска чейин сакталуучу Спутник Лайт менен Модерна вакцинасы сакталып турат. Бул вакциналар бүгүнкү күндө биздин Талас элине, Талас шаарына жетиштүү дозада бар. Мындан тышкары ар бир адамдын кандай вакцина алуусу дагы каралган. Учурда облустагы ковид илетине каршы вакцинанын 5 түрү бар. Андыктан адамдарда тандоо мүмкүнчүлүгү кеңири.